Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 3 бейтап көз жумду. Алар Чүй, Ысык Көл облустарында жана Бишкек шаарында. Илдетке каршы республикалык штаб кабарлагандай 7 майга карата 385 адамдан оору жаңы аныкталды. Мурда ооругандардын 348 киши айыкты. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери андан каза болгондор расмий эсепте 1643 жетти. Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Расмий эсепте 40 миңдей киши вакцина алды. Президент Садыр Жапаровдун Баткен облусуна болгон иш сапары жыйынтыкталды. Мамлекет башчысы жакында Тажикстан менен болгон куралдуу жаңжал учурунда жабыркаган Максат Кулунду жана Орто Боз айылдарынын тургундары менен жолугушту. Баткендиктерге жакындарын, үйүн жана соода объектилерин жоготкондорго жардам берүү боюнча мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө айтып берди. Президент ошондой эле Лейлек районундагы аскер шаарчасынын пайдубалын түптөгү капсула салды жана Бужум аскер полигонунан кабар алды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров головной суу бөлүштүрүү жайын модернизациялоону тапшырды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Баткен облусуна болгон сапарында өлкө башчысы Садыр Жапаров Бужум аскердик полигону менен Баткен облусунун кыргыз-тажик чек арасына жакын жердеги Ак суу дарыясында жайгашкан головной суу бөлүштүрүүчү жайга барды. Мамлекет башчы суу бөлүштүрүүчү жайды жана объектти кайтарган аскердик бөлүк турган аймакты көрүп чыгып, тийиштүү мамлекеттик органдарга суу бөлүштүрүүчү жайды модернизациялоону тапшырды деп айтылат билдирүүдө. Мен бардык жагынан мына кыдырып көрүп келатамын. Аскерлердин жашоосун, чек арачылардын жашоосун кандай кылыш керек экенин кеңешип келатабыз. Кудай буйрса, мындан ары дагы болгон күчүбүздү сиздердин жашооңуздарды сиздерге баарына жетиштүү кылганга аракет кылып атабыз. Дагы бир жолу сиздерге терең ыраазычылык, эч качан баябой дуктан түшпөңүздөр. Дайыма ушундай мекенчегинде мекенди коргоо үчүн 24 саат бою талыкпай мындай орусча айтканда начеку туруп бериңиздер. Дагы бир жолу терең ыраазычылык сиздерге. Кыргызстандын коргоо министрлиги Баткен облусундагы жарылбай калган снаряддардын сүрөтүн жарыялады. 2 майдан бери жеринде атайын жумушчу топ иштеп жатат. Алардын курамында куралдуу күчтөрүнүн саперлору дагы бар. Атайын топ Баткен жана Лейлек райондорундагы Максат Кулунду, Карабак, Кызылбел, Достук, Миңбулак, Самаркандек, Орто Боз, Көкташ, Аксай жана башка калктуу аймактарда иштеп жатышат. Коргоо министринин саперлору жарандарды снаряд таап алган учурда аскерлерге же бийлик өкүлдөрүнө кабарлоого чакырды. Кыргызстан менен Тажикстандын кыргыз-тажик чек арасындагы делимитация жана демаркация боюнча өкмөттүк делегациясы биргелешкен билдирүү жасады. Бул тууралуу Кыргызстандын өкмөтүнөн билдирди. Андагы маалыматка караганда эки өлкө делимитация жана демаркация иштери аяктаганга чейин жана кыргыз-тажик чек ара чеги юридикалык негизде бекитилгенче Тажикстандын жарандарынын жана жүк ташыган унаалардын тоскоолдуксуз өтүүсү үчүн Ходжайы Алё Ворук жолун курат. Кийин тажик тарап жолду колдонот жана оңдоп түзөп турат. Аталган жол Капчыгай айылын айланып өтөт. Бул жолдун статусу өзүнчө мамлекеттик келишим менен аныкталат. Тараптар бул жолду курууну макулдашып, топографиялык жумушчу топтун мүчөлөрүнө 2021 жылдын 1-июнуна чейин Баткен районунун аймагындагы участканы изилдеп чыгуу тапшырылды. Эки тарап Капчыгай айылынын чыгыш тарабы менен айланып өткөн Ходжайы Алё Ворук жолу курулгандан кийин Воруктагы кыргыз-тажик чек арасынын линиясын долбоорлоого киришүүнү макулдашты деп айтылат маалыматта. Тараптар келерки жолугушуу Тажикстандын аймагында ишке ашаарын айтышты. Тажикстан бийлиги кыргыз-тажик жаңжалында 19 жараны каза болгондугу тууралуу расмий маалымат берди. Бул тууралуу Согди облустук администрациясынын маалымат кызматына таянып, Спутник Тажикстан агенттиги жазды. Облус жетекчилиги каза болгондордун үй бүлөсүнө жана жаракат алгандарга материалдык жардам көрсөттү. Бул үчүн мамлекет 3 миллион сомони бөлдү деп айтылат маалыматта. Буга чейин деле тажик тараптан 19 киши каза тапкандыгы тууралуу айтылып жүргөн. Бирок бул маалыматты бийлик расмий тастыктай элек болчу.
Былтыркы парламенттик шайлоого Замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдокматов 48 саатка Бишкек шаардык милициясынын убактылуу камоочу жайына камалды. Адвокат Кантемир Турдалиев Молдокматов жаза кодексинин 245-беренеси имараттарды жана курулуштарды басып алуу менен кылмышка шектелип жатканын билдирди. Молдокматов былтыркы октябрь айындагы тополоңдо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деп шектелип жатат. Ал жазык процессуалдык кодексинин 98-беренеси менен камакка алынды, деди Турдалиев. Адвокаттын айтымында Молдокматовдун бөгөт чарасы бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда каралат. Жогорку кеңеш 6-майдагы жыйынында корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун 3 окууда кабыл алды. Демилгечилер эл өкүлдөрү Акылбек Жапаров менен Бактыбек Турусбеков болду. Мыйзам долбооруна ылайык концессионер ишкана өз ишмердүүлүгүндө элдин саламаттыгына жана экологияга кооптулук жаратса, аны сырттан башкаруу боюнча өкмөт чечим кабыл алуусуна шарт түзөт. Жалал-Абад шаарында 7-майга караган түнү нөшөрлөп жааган жамгырдан кийин Сел-Арык каналынан суу ашып, бир катар турак үйлөрдү каптады. Бул тууралуу 6-майда өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Билдирмеге караганда шаар аймагындагы селдин кесепетинен кээ бир мекеме ишканалардын, жеке турак үйлөрдүн, короолорун жана жер төлөлөрүн суу каптаган. Жогорудагы сел кирген мекеме ишканалардын, үйлөрдүн короолорундагы сууну сордуруу иштери жүрүүдө. Кээ бир жерлерде кайрадан суу каптабаш үчүн бөгөт коюлууда деп айтылат маалыматта. Министрликтин Жалал-Абад шаары боюнча башкармалынын ыкчам тобу суу каптоонун кесепеттерин жоюу иштерин улантууда. 5-6 күндөрү катуу жааган жамгырдан улам Баткен районунун Кыштут айыл аймагына караштуу Сай айылындагы 1 чакырым жол жана авариялык абалдагы авто унаа өтүүчү көпүрөдө кедергисин тийгизген. Мындан сырткары Самаркандек айыл аймагындагы подстанция участкасындагы 50 турак жайдын короосуна селдин суусу киргени кабарланууда. Жаранды коргонуу комиссиясы бүгүндөн тарта келтирилген чыгымдарды эсептөөнү баштады. Өлкөнүн алтын валюталык резерви апрель айында 152,5 миллион долларга өстү. Бул тууралуу башкы банктын маалыматтарында белгиленет. Март айынын этегинде запас 2 миллиард 523,1 миллионду түзгөн. Ал эми өткөн айдын аягында 2 миллиард 675,6 миллионго жеткен. Эске салсак, өткөн жылдын августунда 3 миллиард 71 миллион доллар рекордтук көрсөткүчкө жеткен. Кийин сентябрдан мартка чейин ай сайын төмөндөө байкалган. Казакстан кыргызстандыктарга гуманитардык жардам катары 10 000 тонна un берерин мамлекет башчынын маалымат катчысы Берик Уали билдирген. Кыргызстан менен мурдатан келе жаткан достук, союздаштык, стратегиялык өнөктөштүк бар. Президент Касым-Жомарт Токаев бир тууган кыргыз элине казак элинин атынан жардам көрсөтүүнү чечти. Кошуна өлкөгө 10 000 тонна un жөнөтүлөт деп жазган ал Facebook тармагындагы баракчасына. Маалымат катчы өкмөт учурда Токаевдин тапшырмасын аткарууга киришкендигин кошумчалады. Индияда соңку бир соткада коронавирустан 3980 000 адам каза болуп, 412 000 адамдан жаңы аныкталды. Өлкөдө Кошмо Штаттар, Франция, Британия, Орусия жана башка мамлекеттерден жардам түшсө дагы кычкылтек концентраторлору жетишсиз болууда. Мындан улам Кызыл Чырым жана Кызыл Жарым ай эл аралык уюмдары Түштүк Азиядагы тереңдеп бараткан аламатты токтотуу үчүн коомчулукта чара көрүүгө чакырды. Учурда Непалда дагы эпидемиологиялык кырдаал оор. Ал жакта да ооруканалар толуп калганы кабарланды. Россиянын саламаттык сактоо министрлиги коронавируска каршы Спутник Light вакцинасын каттоодон өткөрдү. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Бир компоненттүү Спутник Light вакцинасынын эффективдүүлүгү эмдөөнүн 28 күнүнөн тарта 79,4%га жетет. Бул учурда текшерилгендердин 96,6%-ында LGG антителасы, 91,67%-ында вирусту алсыздандыра турган антитела пайда болоору аныкталды. 80% учурда анын таасири эки компоненттүү вакциналардан дагы күчтүү экени белгилүү болду деп айтылат билдирүүдө.